Облустук төрөткананын башчысынын айтымында көпчүлүк учурда төрөтканага келген энелердин операция жолу менен төрөтүп сактап калууга аргасыз болушат экен. Анткени көпчүлүгү миграцияда жүрүп кош бойлуу болгон аялдар атайын эрежени сактоого мүмкүнчүлүгү жок. Төрөт учурунда гана дарыгерге келгендиктен ар кандай ооруга чалдыгып, баланы операция жолу менен гана төрөткөн учурлар болот. Мындай абалда эненин өмүрүн сактап калууга да кепилдик жок дейт дарыгер. Тесирибан биз ошону кылбасак биз аялдар сактап албай калган учурлар болуп калганда, көбүрөөк аялдар өз ден соолугуна карабайт, кеч кайрылышат, бөйрөк оорулар көп. Айрыкча Россиядан келип, ал жакта учетто турбай, каралбай келип, анан төрөтү жакындагында ал жакта гражданствосы жок да, өтө оор болгон үчүн алар бул жакка жөнөтүшөт. Ал жактан бул жакка келгиче дери өтө кыйынчылык менен келишет да, давлениеси көтөрүлүп шишип кетет аябай. Тяжело ходить друг через друга, ходить через вот эти очень. Башка аймактарга салыштырмалуу Баткен облусунда операция жолу менен төрөгөн энелердин жана төрөттөн каза болгондордун сандык көрсөткүчү жогору болгондуктан борбордон дарыгерлердин тобу иликтөө жүргүзүшкөн. Аларда кош бойлуу энелердин сабатсыздыгы, дарыгерге өз учурунда кайрылбагандыгы себеп болууда дешет. Ошол эле учурда дарыгерди күнөөлөп, аны жазалаган менен эч нерсе өзгөрбөстүгүн билдиришти. У нас немножко другая направленность. Биз бир аз башкача багытта иштейбиз. Энелердин өлүмү боюнча тыкыр иликтеп көрүп, дарыгердин катачылыгы болсо тар чөйрөдө, оорукананын чөйрөсүндө ачык көрсөтөбүз. Дарыгерге чара көрүп, аны жазалаган менен эч нерсе өзгөрбөйт. Аларга кеңеш берүү зарыл. Алардын катачылыгын чара колдонбостон далилдеп өздөрүнө көрсөтүп беришибиз керек. От этого никакого толку не будет. Иликтөөдө маалым болгондой төрөтканадагы дарыгерлердин тажрыйбасы жетиштүү. 1999 жылы облустук биргелешкен оорукана статусун алганы менен ага чейинки аймактык оорукананын гана шартында калып калган. Ошол себептүү медициналык кызмат көрсөтүүнүн талабы күчөп, бирок эч кандай шарты жакшырган эмес. С 99 года приобрела 1999 жылы областык оорукана статусун алып, бирок ага чейинки аймактык оорукана боюнча калып калган. Ошол убакта курулган имарат. Ошол убактагы дарыгерлердин штаттык саны, бирок медициналык жардам облус боюнча 2 эсеге өскөн. Мындай шартта энелердин өлүмү үчүн дарыгерлерди күнөөлөгөн туура эмес. Получается, что наша материнская смертность не всегда зависит от врачей. Облустук төрөт бөлүмү 48 орунга ылайыкташтырылганы менен бир бөлмөдө 5-6 оорулууну кабыл алганга аргасыз болушууда. Бул боюнча оорукана жетекчилиги министрликке кайрылып, 2017 жылы кошумча төрөт үйүнүн имараты куруларын билдирди. Ал эми керектүү медициналык жабдууларды алып келгенге шарттын жоктугу тоскоол болуп турат. Мындан сырткары облустук оорукананын башка бөлүмдөрүндө да көйгөйлөр толтура экендиги буга чейинки текшерүүлөрдө маалым болгон. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.